Россиянын официалдуу кишилеринин сүйлөгөн сөздөрүн угуп койсок, мигрант деген баласы менен келбесин деп талап коюп атат. Эмне деген сөздү айтып атышат? Ушу бизге болгон мамиленин катаалдашканы көрүнүп атат. Рахмат, урматтуу төрага. Ишеним фракциясы Ормонов. Мен кечээ комитетте дагы ушул мыйзам долбоору талкууланганда катыштым, башка мыйзам менен барган элем. Чындыгында ашыкча пункттар бар бул жерде. Ошол пункттарды биз биринчи окууда концепцияны колдоп туруп, экинчи окууга келгенде оңдошубуз керек. Урматтуу депутаттар, тактап, керекчелерин кыскартып, мунун баарын кылышыбыз керек. Бир гана маселеге көңүл бургум келет, урматтуу коллегалар. Кечээки ошол Россиянын официалдуу кишилеринин сүйлөгөн сөздөрүн угуп койсок, Бастырыкинин сөзүн угалы. Мигрант деген иштегени келет, бала чакасы жок, баласын таштап келсин бизге. Баласы менен келбесин деп талап коюп атат. Экинчиси вице-спикер Толстойдун сөзүн угуп койгула. Эмне деген сөздү айтып атышат? Биз бир тууганбыз. Биз канчалык ушу Россия менен биргебиз деген сайын алардын ичинде ушу бизге болгон мамиленин катаалдашканы көрүнүп атат. Биз аларга татыктуу расмий түрдө жооп болуш керек буларга. Тура ал жерде миллион мигрантыбыз бар биздин. Тура ошолор менен биз союздашпыз, биргебиз. Бирок ошол расмий кишилердин сүйлөгөн сөзүнө эч болбосо расмий жактан жооп болушун мен суранып кетет элем. Рахмат.